башталды. Шаршембеков жоламан. Урматтуу грек-рим күрөшүнүн сүйүүчүлөрү публика кадимкидей жандана түштү. Анткени 60 килограмм салмактагы балбандарында килемде Жоламан Шаршембеков себилген оюнчу. Ал мына биринчи номер менен чыккан. Ошондо ал азыр кызыл кийимчен, анын атаандашы Мухаммад Юлдашев көк кийимчен. Ошентип чү дегенде эле чабал башталды. Жоламандын алгачкы ошондо 2 упайы кап чыкты. Эми Мухаммад Юлдашев спорттун чеберлигине талапкер. Ал эми Жоламан болсо эл аралык даражада спорттун чебери. Азыр дагы 2 упай, экөөнүн класстык деңгээлинде албетте айырма бар. Жана эми Жоламан ал азыр кыргыз жаштарынын сүймөнчүгү деп айтсак болот. Кана эмне кылды? Өтө кооз ыкманы күтүп аттым эле. Ал ишке ашат болду экен. Жакшы сонун баштаган болчу. Бирок аягына жеткен жок. Ошонсо дагы 4-0 менен ал ишенимдүү алды да. Жоламан Шаршембеков, эгерде ким билбесе, ал 1999-жылы төрөлгөн. Азыр 21, быйыл 22 жашка калат. Азыр упай берилбейт, анткени Жоламан атаандашынын артына өткөнү менен ал өзү аракет жасап өткөн жок. Бул жерде Мухаммад чабуул жасап, андан кийин калып калган болчу. Эмне болуп кетти? Бул жерде өзгөчө мына керемет. Сонун. Күйөрмандардын кол чабуусу мына. Дал ушундай кооз ыкмалары, ишенимдүү ыкмалары үчүн Жоламанды күйөрмандар өтө жакшы көрүшөт. Ал ошентип чейрек финалга чыкты.